Социологтордун изилдөөсүнө ылайык бир эле областта жылына орто эсеп менен 4000 чукул нике тойлору өтүп турат. Бул көрсөткүчтүн сап башында Ош областы орун алган. Бирок дүңгүрөтө той бергендердин көбү кирешеси аз үй бүлөлөр экени аныкталган. Алардын 30% кредит алып, шаан шөкөт өткөрүшөт. Алсак Ошто насыянын ар бир 6-чысы тойлорго сарпталат экен. Мен уулумдун досу 150 000 кредит алышканда, алышып үйлөнүштү. Эми азыр аялы өкөтөң иштеп, ушул кредитин төлөп атышат. Кредитин төлөп атат, анан кеде буларда фирмада иштегенден кеде фирманын бакында айлыгы жок калышат экен, кеде фирма көпкө чейин бакында кирешеси калат экен. Ошентип өтө кыйналып жүрүшөт. Насыя алып бутка тургандар да көп. Болгону каражатты туура пайдалануу зарыл. Ал эми алган насыя тойго жумшалса, кошумчадан анча каражат топтоо дээрлик мүмкүн эмес. Мунун кесепетинен үй бүлөнүн финансылык абалы 5-6 жылга артка жылат дешет экономисттер. Америкада 10-бир сессиясына катышкан мезгилибизде ушул ырым-жырымдар Орто Азиянын мындай кайра карызга батырат турган бир салттардын бири экен депчи. Анан биз ошого жооп таппастан аябай катуу сураганбыз да, кантип ушул ырым-жырымды кыскартса болот десек, алар ал үчүн кыскартып өзүнчө улуттук иш план иштеп чыккандын эле кереги жок депчи. Андан көрөктүү ар бир ошол ырым-жырымга жакыныраак болуп, када салтты көбүрөөк тутунган адамдардын аң сезими менен иштеш керек деген да. Тойдогу ысырапкорчулукка каршы күрөшүүдө кескин чараларга барган айылдар да жок эмес. Алсак Кара Суу районундагы Мамажан айылында жергиликтүү бийлик аш тойлорго ашыкча каражат сарптоого чектөө киргизген. Мамажан айылында аш тойлорго кеткен чыгымдарга чектөө койгондон кийин мындай заңыраган спорт зал түшкөн. Бул спорт залдын курулушуна марафон өткөрүп, айылдын эли 1 миллион сом топтоп берген. Андан тышкары айыл башчынын айтымында айылга аш тойлорго чектөө коюлгандан кийин жаңы салынган үйлөрдүн саны көбөйгөн. Электр столболорун, электр чуалгыларын мындай күндүзгү жарткычтарды коюп берип атат. Азыр биздин айыл чыгымдарды кыскартып, ушундай элге көбүрөөк ишан кылганга умтулуп атышат да. Мамажан айылынын тургундары тажияларда бодомал сойгонго да тыюу салышкан. Маркумду акыркы сапарга узатууга бир кой гана союлат. Бул эрежеге баш ийбегендерге айылдын эли жаназага келбей коюшат. Ошондой эле 2 жылдан бери той кортеждерине чектөө киргизип, жаштар кичи автобустар менен гана өткөрүп келишет. Мунун баарын айылда атайын түзүлгөн комиссия текшерип турат. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.